Бүгүнкү биздин айтыла турган баяныбыз ан Абдуллах ибн Амр ибн ал-Ас радиаллаху анхумадан хамсун ман кунна фихи саида фид дуния вал ахира дейт. 5 нерсе бар дейт. Ким ошол 5 нерсени дайым аткарып жүрө турган болсо, ал адам дүйнө жана акыретте бактылуу инсан болот дейт. Демек, биз дүйнө жана акыретте бактылуу болуштукту каалай турган болсок, анда ушул 5 нерсеге амал кылыштыгыбызга Аллах мүмкүнчүлүк берсин. Ошонун биринчиси аввалуха айядукура ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах вактан ба'да вактин дейт. Ошол ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах деген келмени мезгил менен дайым айтып, эстеп, зикир кылып жүрүштүгүбүз экен. Экинчиси болсо ва иза уптулия би балиятин кала инна лиллахи ва инна илейхи ражиун деп. Эгер кандайдыр бир кыйынчылык келип кала турган болсо, жакын бирөө кайтыш боло турган болсо, же бир ата-энеси кайтыш болдубу, же бирөө жакын бир тууганды жоготтубу, ошол учурда инна лиллахи ва инна илейхи ражиун деген сөздү айта турган болсо, вала хавла вала куввата илля биллахил алиyyil азим деп айта турган болсо, мынакей ушул сөздөрдү дүйнө жана акыретте бактылуу болот экен. Ал эми үчүнчүсү болсо иза утия би ни'матин кала алхамдулиллахи роббил аламин шукран лин ни'мати деп. Эгерде бир жакшылык бериле турган болсо, кандайдыр бир ийгиликке жете турган болсо, Аллах тааланы мактап, алхамдулиллахи роббил аламин, мага берилген жакшылыкка Аллах таала үчүн көптөгөн шүгүрлөр болсун деп айта турган болсо, ва иза бтада фи шайин кала бисмиллахир рахманир рахим. Эгер бир нерсени баштап аткан болсо, ошол баштап аткан нерсесинде бисмиллахир рахманир рахим деп Алланын аты менен, Алланын ысмы менен баштай турган болсо, ва иза афрата минху занбан кала астагфируллахал азим ва атубу илейх. Эгерде бир күнөө жасап койсо, бир ката кетире турган болсо, Аллах тааладан ошол заматта астагфируллахал азим ва атубу илейх деп айта турган болсо, ушул 5 нерсеге амал кылып жүрө турган болсо, бул инсанды биз дүйнө жана акыретте бактылуу болгон инсан деп айтат экенбиз. Жыйынтыктай турган болсок, кайталай турган болсок, демек, биринчиси биз дайым ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах деп эрте менен кечинде дайым эстеп жүрө турган болсок, экинчиси болсо бизге кандайдыр бир кыйынчылык жете турган болсо, инна лиллахи ва инна илейхи ражиун ва ла хавла ва ла куввата илля биллахил алиyyil азим дей турган болсок, үчүнчүсү бизге кандайдыр бир жакшылык бериле турган болсо, Аллах таалага мактоолор болсун, алхамдулиллахи роббил аламин деп Аллага берген жакшылыгына шүгүрлөрдү айта турган болсок, үчүнчүсү болсо биз бир нерсени баштай турган болсок, жакшылык иш болсун, кандайдыр бир жакшы ишти баштап аткан болойлук, кандайдыр бир китеп окуйлукпу, кандай амал болбосун, ошону башташта бисмиллахир рахманир рахим деп баштай турган болсок, эң акыркысы кандайдыр бир биз билбестен же болбосо атайын күнөө кылабызбы, айырмасы жок, ката кетиребизби, ошол учурда Алладан ошол заматта астагфируллахал азим ва атубу илейх деп тобабызга келип, Аллахтан кечиримин сурап кала турган болсок, иншаллах, Аллах таалам бизди дүйнө жана акыретте бактылуу кылат деген үмүттөбүз. Аллах таалам бардыгыбызды дүйнөдө да, акыретте да бактылуу болуштугубузду насип этсин. Ва ахиру да'вана анил хамдулиллахи роббил аламин.